Жогорку кеңештеги ар кыл маселелер саатында бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр айтылды. Депутаттар чет жакта жүргөн мекендештердин укугу тебеленип, мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн жардам чабал болуп жатканын айтышты. Мындан улам миграция жана жаштар министрлигинин алдында юридикалык кеңеш берүү бөлүмүн ачуу сунушталды. Ошондой эле өкмөттөн электр энергиясына болгон тарифти кайра карап чыгуусу талап кылынды. Азыркы баалар өлкө электр кубатын импорттаган маалда коюлган. Бүгүнкү күндө электр энергиясы Өзбекстанга экспортталып жатат. Мындан улам экспортка өздүк баадан төмөн чыгарылып, өзүбүздүн жарандарыбызга кымбат сатылып жатканы айтылды. Парламенттин кезектеги жыйынында учурунда Үзөңгү кош каркырасындуу кыргыз жерин башка өлкөгө сатып, бирок азыр арабызда баатыр көрүнгөн айрым экс-чиновниктер сынга алынды. Депутат Дастан Бекешев мындайлардын саясий аренага чыгып, жаштардын башын айлантып президентке акыл үйрөтө баштаганын айтты. Ким каркыраны бергенге демилгени кылган, подписти ким колду ким койгон, добушту ким за берген. Ушундай эле өзүн кууш боюнча ушундай кылбайлыбы? Мен ойлойм, көп акча кетпейт, бирок жаш муун аны унутпайт да. Эч ким аны эми унутпайт да. Ата биз кээде унутуп калабыз да. Алар ошол учурда унчукпай жүрүп, азыр мына сахнага чыгып, саясий сахнага батыр болуп атышат да. Ушундай батырларды в кавычках биз унутпаш керекпиз да. Эмгек мигранттарынын эсебинен жылына өлкө бюджетине дээрлик 2 миллиарддан ашык акча түшөт. Муну менен чет өлкөдөгү мекендештер элдин социалдык өнүгүшүнө, мамлекеттин экономикасына тикелей көмөк көрсөтүүдө. Бирок мамлекет аларга татыктуу жардам бере албай жаткандыгы айтылып келет. Биз миграция жана жаштар министрлигинин алдында атайын маалыматтык юридикалык консультативдик борборду түзүшүбүз керек. Ал жерде атайын адистер отуруп, кайсыл өлкөдө бизден жарандар кандай кыйынчылыкка кабыл болсын, онлайн режимде маалыматтык юридикалык жардам көргөзүп, эгер кыйынчылык күчөп баратса, мекендештерибиздин жакынкы элчилик, консулдук менен байланыштырууга тийиш. Депутат Улукбек Ормонов эмгек жана миграция министрлигин кайра түзүү зарылдыгына токтолду. Пикиринде мамлекет сыртта иштеп жүргөн жаштардын абалын көзөмөлгө албаса, ал чоң социалдык көйгөйгө айланышы мүмкүн. Маселе негизинен аябай өкмөттүн көңүл бура турган маселелердин бири. Бүгүнкү күндө бизде тышкы жана ички миграция аябай күч алып турган убагы. Өкмөттүн курамында миграция кызматы гана бар. Убагында миграция министрлиги болгон эле. Азыр ошол министр кайра түзбөсөк болбойт. Эмгек жана миграция министрлигин түзүп, бүгүнкү күндө ошол бюджетке барабар которуп аткан акчаны, андан тышкары ички миграцияны, бул эле эмес, мына азыркы убакта коомчулукта көп суроо туудурган тыштан келген жарандар боюнча маселени кароо үчүн ушу министрликтин алдында атайын миграция полициясын түзүш керек. Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн саны 1 миллиондон ашат. Статистикалык комитеттин маалыматына алайык, алардын дээрлик 30% эч кандай билимге ээ эмес. Бул өтө кооптуу маселе болуп эсептелинет. Демек бул балдар бизде эч жерде окубайт жана иштебейт. Буларды нет тобу деп коюшат. Ал эми жүзүлгөн анализдин жыйынтыгы боюнча мындайлар региондордо 30%дан да ашып кетет деген берип атат биринчиден. Бул топтогулар билесиздер, көчө балдарынын гана катарын толуктайт. Өлкөдөгү мектептердин, бала бакчалардын жетишсиздиги башкы көйгөйлөрдүн бири экени айтпасак дагы белгилүү. Маселен, бала бакчаларга барган балдардын саны жалпы балдардын болгону 23%-ын гана түзөт. Орусияда бул көрсөткүч 50%-ды түзсө, коңшу Казакстанда 70%-дан ашат. Анархан Алтымышева, Чыңгыз Айбашев, Нур Ньюс, Бишкек.